Санариптик жаңылануу идеясы глобалдык тренд болуп саналат. Бүгүнкү күндө экономикасы өнүккөн жана өнүгүп бара жаткан 15тен ашык мамлекет инновациялык жана технологиялык мамлекеттик үлгүлөргө өтүү боюнча улуттук программаларды жүзөөгө ашырууда. Казакстандагы бул дүйнөлүк тенденциядан четте калган жок. Республикада маанилүү экономикалык багыттарды камтый турган Санариптик Казакстан программасы ишке киргизилген. Мамлекеттик программанын негизги кыймылдаткычтарынын бири катары Астана Хаб эл аралык IT стартаптар технопаркы тандалып алынган. Аны атактуу Кремний өрөөнүнүн казакстандык үлгүсү деп дагы атап келишет. В самой госпрограмме Астана Хаб обозначают как ледокол. Мамлекеттик программанын өзүндө Астана Хабты муз жаргыч кеме деп аташат. Эмнеге ага мындай маанилүү роль ыролошот? Анткени биз ишкерлер менен стартаптарды тартуучу аянтча болуп саналабыз. Санариптик инновациялар базар менен бизнестин катышуусуз майнаптуу жайыла алышпайт. Ошондуктан IT базардын оюнчулары мамлекет жана башка жактардын жолугусуу үчүн мындай борбор ачылган. Место встречи различных игроков IT-рынка, государства и так далее. Бул технопаркты түзүүдө Израиль, Сингапур, Орусия, Беларусь сыяктуу мамлекеттердин тажрыйбасы колдонулган. Анын ишинин башкы максаты болуп жаш компанияларга ийгиликтүү технологиялык бизнес курууга жардам берүү саналат. Астана Хабтын ишмердүүлүгүнүн башкы багыты болуп IT чөйрөдө негиздик билимдерди алуу жаатындагы бир катар курстар менен иш-чаралардан турган билим берүү блогу саналат. Кийинкиси инкубация жана акселерация. Башкача айтканда бул долбоорлорду түзүү менен алардын келечегиндеги өнүгүүсү боюнча 9 айлык күчөтүлгөн курс. Борбордун дагы бир багыты болуп стартапчылар өз бизнесин изилдөө менен тажрыйба түрүндөгү кураштыруучу иштер үчүн атайын жабдыктарды бекер ала турган жумушчу аянтча же технологиялык инфратүзүмдү сунуштоо эсептелет. После прохождения программы Астана Хаба мы понимаем, Астана Хабтын программаларынан өткөндөн кийин биз ийгиликтүү окутуулардын, мисалдардын жана Казакстанда түзүлгөн ийгиликтүү технологиялык компаниялардын саны көбөйөрүнө көзүбүз жетти. Бул жерде түзүмдүк жактан алып караганда баардыгы эң жөнөкөй. Биз бири-бирине жардам берүү менен өздөрүнүн алдына койгон максаттарына жетип жаткан оюнчуларга күбө болуудабыз. Но при этом помогают друг другу. Мындан тышкары стартапчылар үчүн бюджетке милдеттүү төлөмдөрдү төмөндөтүү жаатындагы ар кандай салыктык жеңилдиктер каралган. Чет мамлекеттик иштеп чыгуулар үчүн атайын стартап визалар бар. Мунун аркасы менен биздин өлкөгө келүү үчүн уруксат алуу бир топ жеңил болот. Кийинки багыт болуп English Common Law же англиялык укук ченемдери программасынын киргизилиши саналат. Мунун негизинде стартаптар менен компаниялар юридикалык маселелерди эл аралык үлгүлөрдүн негизинде чечүү мүмкүнчүлүгүн алышат. Адистер дүйнөлүк трендтерди жолго коюу менен Астана Хаб глобалдык инновациялык ишмердүүлүккө тыгыз жуурулушууга мүмкүндүк алат деп ишенишет. Здесь важно отметить, что уже бул жерде Астана Хабтын катышуучулары үчүн эмгек жана визалык жеңилдиктер киргизилгендигин белгилеп кетүү зарыл. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө биз чындыгында эле IT стартаптардын эл аралык технопаркына айландык. Бүткүл дүйнө жүзүнөн келген ишкерлер менен таланттарга биздин эшигибиз ачык. Технопарктын базасында улуттук жана чет элдик жеке инвесторлорду тартуу үчүн кош инвестирлөө фонду түзүлгөн. Бул үчүн ыңгайлуу мыйзамдар, мамлекеттик колдоо жана салык төлөөдө жеңилдетилген шарттардан тышкары краундфандинг механизми киргизилүүдө. Мындай иштеп чыгуучуларга долбоорду өнүктүрүү үчүн жөнөкөй адамдар өз чөнтөгүнөн белгилүү бир өлчөмдө каражат салып, демөөрчү боло алышат. Мындан тышкары IT тармактын өнүгүүсүнө кызыктар жана кайсы бир долбоорлорду каржылоого даяр бизнес периштелер деп аталган акчалуу адам катышуусу дагы каралган. Мы также планируем развивать и бизнес-ангелство в Казахстане. Биз Казакстанда бизнес периштелерди өнүктүрүү жагын карап, атайын окуулардан өткөн стартапчыларга каржылык жардам көрсөтө тургандай атайын бирикмени түзүүнү көздөп жатабыз. Стартапчылар өз бизнесин өнүктүрүү менен эл аралык базарга чыгуусу үчүн мындай дөмөөрчүлөрдүн жардамы абдан зарыл. Которые могли их вести дальше и развивать этот бизнес, вкладывать туда деньги, выводить их на международный уровень, рынок, чтобы они развивались дальше.
Астана Хабтын базасында стартап долбоорлорду алдыга жылдырып, өнүктүрүүнүн 2 баскычы өткөн. Жалпысынан 500 катышуучу кабыл алынып, бирок тандоодон 70-ке жакын өткөн жана алардын айрымдары учурда андан ары өнүгүү үчүн инвесторлордон каражат алышкан. Салымдардын суммасы бир нече миңден 2 миллион долларга чейин жетет. Жалпысынан демилгеленген иш-чаралар стартаптарга жеткиликтүү жана чет элдик демөөрчүлөрдөн 70 миллиардка жакын теңге тартууга жетишкен. Борбордун жетекчилигинин мерчемдери боюнча технопарктын билим берүү программаларынан жыл сайын жүздөгөн иштеп чыгуулар өтүп, 2025 жылга карата 1 миллиард доллардан ашык каражат тартышы керек. Задача стать такой площадкой, центром компетенций. Биздин максатыбыз IT тармагындагы ишкерлик менен алектенүүгө багытталган компаниялар үчүн көмөкчү борборго айлануу болуп саналат. Бул жерде биз инновациялык технологиялар менен ойлоп табуулар тууралуу эле эмес, жаңы бизнес үлгүлөрдү иштеп чыгуу жаатында дагы иштерди жүргүзөөрүбүз тууралуу сөз болууда. Электрондук коммерция Казакстандын келечегинин негизин түзүшү толук мүмкүн. Будущего единорога казахстанского, да, может стать и электронная коммерция. Бүгүнкү күндө технопаркта 25 киши иштейт. Булар программисттер, санариптик маркетологдор, талдоочулар, дизайнерлер, контент менеджерлер жана бизнес устаттар. Борбордун окутуу программасынын катышуучусу болуу үчүн биринчи кезекте расмий сайтка катталуу зарыл. Ал эми катышуучуларды тандоо бир нече баскычтан турат. Долбоордун багытын, адистигине жана мурдагы иш тажрыйбасына жараша ойлоп табуучулар өздөрү тандашат. Мында негизинен интернет буюмдары, e-commerce, билим берүү технологиялары, маалыматтык коопсуздук сыяктуу тармактарындагы санариптик долбоорлорго артыкчылык берилет. Мындан тышкары жарнаманы санариптештирүү жана маркетинг, онлайн жана мобилдик оюндарды иштеп чыгуу, жасалма интеллект жана виртуалдык реалдуулук тармактары дагы басымдуулук кылат. Мы выстраиваем по крупицам саму экосистему путем привлечения рынка, привлечения международных экспертов, привлечения... Биз базардын өзүн, эл аралык адистерди тартуу менен жаңы нерселерди ойлоп тапкан, өз идеяларын өнүктүрүүгө дилгер жаштарга жардам берүүчү эко тутумду түзүүдөбүз. Хотят реализовывать свои идеи, то есть устраивали какую-то сеть, то есть поэтапный ступенчатый подход. Адистердин айтымында стартапты иштеп чыгуу үчүн IT тармагындагы жогорку билим тууралуу дипломдун болуусу сөзсүз эмес. Муну өз маалында Айжаз Койлубаев далилдей алган. Ал кошумча тетиктерди сатуу базарында 5 жылдык тажрыйбага ээ болуу менен атайын техника үчүн жабдыктарды издеп сатып алуу үчүн marketplace ойлоп чыгып ишке киргизген. Анын долбоору менен бүгүнкү күндө 175тен ашык компания колдонот. Биз өзүнүн техникалар паркы бар курулуш компанияларына, жол курулуш компанияларына, айыл чарба ишканаларына жана ген казуучу компанияларга ар бир атайын техника боюнча каттоо жүргүзүүгө жардам беребиз. Бул кандай ишке ашырылат? Мында колдонулган техникалар паркынын коэффициенти, техникалык жактан даярдыгынын коэффициенти жана техникалык ишке чыгуусунун коэффициенти эсепке алынат. Ар бир атайын техника боюнча жеке журнал ачылып, анда тейлүү иштери катталып турат. Муну менен катар биз алдыда жасалышы керек болгон оңдоо иштерин дагы болжомолдоого көмөктөшөбүз. Мисалы, тигил же бул тетик жарыктан чыгаарын биздин сервистен карап алууга болот. Дагы бир долбоор бул жеңилдетилген декларациянын негизинде атайын салык төлөөнү колдонгон ишкерлер үчүн. Биз ишкер өзүнүн бардык документтерин сактоочу курал болуп эсептейбиз. Ошол эле учурда системага документтерин Каржы министрлиги тарабынан белгиленген үлгүлөрүнүн негизинде көчүрүп алууга мүмкүндүк берет. Муну менен катар бул документтердин негизинде 1 айлык салыктар эсептелип жана ишкер жарым жылда бир өткөрүп туруучу 910 декларация түзүлүп турат. Инвестиция тартууга жетишкен ийгиликтүү долбоорлордун катарында компьютер менен көтөрүп жүрүүгө ыңгайлуу проектор дагы бар. Ал колдонуучуга экран менен клавиатураны көз алдына чыгарып берүүчү кутуну элестетет. Бул жабдыкты колдун кыймылы менен башкарып, жумушчу терезени жылдырып, жайып же алып таштоого мүмкүндүк берет. Бүгүнкү күндө дүйнөдө 4000 бизнес инкубаторлор болсо, Казакстанда мындай аянттардын саны 50дөн ашат.
Мамлекеттик акселерат инкубаторлар жеке жана харт сыяктуу агенттиктер бардыгы бир багытта иш алып барып, бири-бирин толуктап турушат. Биздин пикирибизде мындай оюнчулар канчалык көп болсо, жаш стартапчыларга мүмкүнчүлүктөр менен тандоо мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот. Лондондо мисалы 100дөн ашык инкубаторлар болгондуктан стартапчылар кайда баруу керектиги жана мындан кандай майнап чыгаруу тууралуу ой жүгүртүп тандоого көбүрөөк шарт бар. Таким образом, у ребят есть возможность понимать, куда идти и смотреть, кто что может дать. Бүгүнкү күндө мамлекеттин алдында өлкөдөгү ишканалардын, айрыкча чакан жана орто ишканалардын инновациялык активдүүлүгүн жогорулатуу милдети турат. Казакстанда технологиялык ишкердикти өнүктүрүү максатында ишкердиктин жол картасы 2020 бирдиктүү программасынын алкагында бизнес инкубаторларды колдоо программасы иштелип чыккан. Бул демилгени ишке ашыруучулардын башында технологиялык өнүгүү боюнча улуттук агенттик турат. Перед инкубаторами будет поставлена задача выполнения определенных KPI. Инкубаторлардын алдында атайын белгиленген тартиптерди жүзөгө ашыруу милдети коюлган. Башкача айтканда, алар бизнес жана стартап долбоорлорду тандоо, аларды окутуп, жол көрсөтүү менен каржылоо баскычына чейин жеткирүү боюнча биздин көрсөткүчтөргө жетүүсү зарыл болот. Кийинки жылы бул бизнес инкубаторлардын катышуучуларына гранттарды бөлүп берүү мерчемделүүдө. Ар бир стартап долбоор идеясы жакшы болсо, тандоодон өтүп, бул инкубатордун катышуучусу болот жана мамлекеттик грант алууга талапкер боло алат. Он может претендовать на государственные гранты. Казакстандын инкубаторларынын максаты бир, бул $1 миллиард жана андан жогору баалануучу компанияны таап илгерилетүү. Адистердин эсептөөлөрү боюнча, республиканын акселераторларынын бул үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрү бар. Мында болгону убакыт маселеси гана ачык бойдон калууда. Анткени миллиарддык бюджети бар бардык дүйнөлүк компаниялардын ичинен LetCheckit.com интернет дүкөнүнүн алып компанияга айлануусу үчүн 4 ай убакыт жетиштүү болгону маалым. Атактуу Uber стартапы мындай көрсөткүчтөргө 4,5 жылда жетсе, Орусиялык Авито маркетплейсине 7 жыл талап кылынган. Если сравнивать там с устоявшимися рынками, допустим, с тем же там Западной Европой и Соединенными Штатами, изменения мы, если прям со стороны государства смотреть, мы изменения... Мисалы Батыш Европа, АКШ сыяктуу туруктуу базарлар менен салыштыра турган болсок, биздин мамлекет тарабынан өзгөрүүлөр тезирээк ишке киргизилет. Ал эми бизнес болсо ошол эле Батыш Европа менен АКШда бизге караганда динамикалуу. Башкача айтканда, ал жакта илгерилөө тезирээк жүрөт. Бизнести глобалдык жактан алып караганда биз бир топ артта калабыз. Бирок экономикада каражаттан улам азайуусу, мунай затына болгон баалардын төмөндөсү, банктык насыя алуунун жеткиликтүү болбостугу жеке бизнестен майнаптуу иштөө менен майнаптуулукту маалыматтык технологиялардан издөөгө түрткү берет. Биз болсо орточо ылдамдык менен келе жатабыз жана лидерлерге дагы артта калгандардын дагы катарында эмеспиз. Я бы сказал, то есть мы идем такими хорошими средними темпами, но мы явно не в лидерах и не в отстающих. Алдыңкы адистер Казакстанда стартаптарды өнүктүрүү менен тобокелдик чөйрөсү Европа менен АКШнын базарларынан бул өлкөлөрдө инвестициялык фонддор идеялар менен стартаптар үчүн атаандашышпаса, Казакстанда болсо каржылоо жаңы гана башталып, эч ким колго ала элек долбоорлор көп болгону менен айырмаланаарын айтышууда. Мы двигаемся в одинаковом направлении, строим... Биз бирдей багытты көздөп, бири-бирибиздикине окшош майнаптуулуктун маанилүү көрсөткүчтөрүн түзүп келебиз жана кесиптештердин биз менен иштеген ыкмалар менен иш алып барышканы абдан кубандырат. Бул жаатта казакстандык инфратүзүмдү чоң келечек күтүп турат деп ойлойм. Инфраструктуру ждет большое будущее. Акыркы мезгилде технологиялардын өнүгүүсү абдан жигердүү ишке ашууда. Ар бир 10 жылдык, ар бир жыл сайын креативдүү коомчулук мурдагыга караганда көбүрөөк жаңы нерселерди ойлоп табууда. Жакынкы келечекте адам баласы кандайдыр бир нерселерди ойлоп табуучу, жаратуучунун ролун аткарып, автоматтык жумуштун көпчүлүк бөлүгүн жасалма акылы бар жабдыктар аткарып калышат деп ойлойм. Бул процесс улам барган сайын өнүгө бермекчи. Санариптик мамлекет болуу укугу үчүн ат салышуу күн сайын күч алып, Кытай триллиондогон долларларды жасалма интеллекти өнүктүрүүгө жумшоодо. Ал эми Израиль инновацияларды өнүктүрүү жаатында алдыңкы орунга жетип, стартап алыптарды киргизүү боюнча АКШны дагы ашып өтүүгө жетишкен.
Сингулярность это... Дүйнө жалпысынан сингуляторлукка багыт алууда. Сингулятордуулук технологияларды өнүктүрүүдөгү чекит болуп саналат. Мында адам баласы алдыда эмне болоорун божомолдой албай калат. Мисалы бүгүнкү күндө биз жасалма интеллект 2030-жылга карата жайылтылып, кеңири колдонула баштаарын, 2050 жылы кесиптердин жарымы санариптештирилип, роботтор менен алмаштырылаарын, 2090 болсо жасалма интеллект дүйнөнү толук ээлерин божомолдоп айта турган болсок, технологиялар абдан тез өнүгүп жаткандыктан белгилүү бир мезгилден кийин эч нерсени божомолдоп айта албай калабыз. Дүйнө мына ушундай чекке бет алууда. Технологии развиваются настолько быстро, что через определенное время мы уже не сможем ничего прогнозировать. То есть мир стремится вот к этой точке сингулярности. Казакстанды санариптик инновациялык чечимдердин борборуна айландыруу оңой эмес милдет. Дүйнөдөгү биринчи технопарк 1951 жылы АКШда түзүлгөн. Ал эми Сингапур менен Кореянын технопарктары мындан 30 жыл мурда негизделген. Адистер бул мамлекеттердин тажрыйбасына таянып, Казакстан стартап экотутумду аз убакыт ичинде өнүктүрүүгө жетишет деп ишендиришүүдө. Ал эми алдыга койгон максаттарга жетүү азыркы күндө иштеп жаткан IT аймактар менен мамлекеттик колдоо түрткү бермекчи.